Бүгін біз Тоқмоқтың тоқойында тұрабыз. Тоқмоқтың тоқойының көрініші илай тұрған акыбалга келип калыптыр да. Леса технический мероприятиялардын баары бузулуп, тоқойдун баары чирип, тоқой кызматкерлери өз функционал милдетин аткара албагандыктан, илими жок болгон үчүн. Тоқойдон бир гана бак эмес, фауна да жоголуп кетти. Мына фауна, бака, чымчык, кургол. Келечекте бизди сактап кала турган основной бака. Чиркей аябай көбөйөт. Чиркей көбөйсө гепатит ар кандай оорунун кырсынга каптатат да. Фауна деген жогол. Фауна деген түшүнүк кандай? Бул токой, чымчык, суу, көл, бака ушунун баары фауна кирет. Бүгүн фаунаны жоготтук. Ооруган үчүн буктан бул бака оорутат. Бул бир өлбөсө эле иммунитети начарлап, мына көр, мына грибоктор пайда болот мына. Лескос башка эчтеке жумуш кылбаган да. Мына токойдун баары 90% өлдү. Даже 80-60 90% мына. Мына бул өлдү. Кара, бул өлдү. Мына бул өлдү. Мына бул өлдү. Мына бул өлдү. Бирөө калыптыр. Ошондо мына 5 бактан бирөө эле калып. Өзүңөр эскертсе, лескос эмне болуп барат. Иштеген билбейт. Бу аякка карап, мына. Баксаң, полный өлдү. Мына канча токой чирип атат. Өздөрүнүн функционалдык жумушун аткарбай атат булар. Ошончон токойдун баары келечеги жок болот. Мына маякта да карасаң, полный эле чирип атат. А бул лескоспу же эмне? Салам достор, кайрадан эле биз сиздер менен Мезгил Медиа YouTube каналындабыз. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында жалпы эле жаратылышты коргоо, экологияны сактоо боюнча акыркы убакыттарда соц барактар аркылуу, тактап айтканда Facebook баракчасынан коомчулукка белгилүү болуп чыгып жаткан Очор Мерген мырза менен мен бүгүн маек курмакчымын. Ассаламу алейкум, Очор мырза. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы, жакшы жүрөсүзбү? Сизди мен акыркы убакыттарда ушул соц тармактар аркылуу көрүп калдым. Айрыкча ушул Facebook баракчасы аркылуу байма-бай жаратылышты коргоо деги экология ушунчалык талкаланып бараткандыгына тынчсызданып, бүгүнкү учурда ошо бийлик өкүлдөрүнө болобу, жалпы эле жумурай журтчулукка коңгуроо кагып келатасыз да. Эмне түрткү болду сизге? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мен токойду ичинен билем да, жаратылыштычы. Өзүм токойчунун баласымын. Анан кичикимде атам көчөт тиккенде өңөрүп алып барган, мен токойчулар көчөт чабып атканда, тигип атканда мен көчөт таш берип чуркап, ошо токойчулардын арасына чоңойгон балам да. Анан токой бул мен үчүн өтө ыйык. Анан токой чөйрөсүнө кийин чоңойгондо токойдо деле иштеп жүрдүк. Оор мезгилдерде бул кегетини билесиңер, аябай кооз. Ошондо бир солдатский палаткага жатып алып, жанагы жүгөрүнүн загаран нанын жейбиз, макарон жеп, махорка тартып, ушу юнка чаап, ушундай көп токойлорду өстүрдүк. Бүгүнкү результат баягы жыйынтыгы жаман эмес. Кар дүйнөнүн бурчунан баардык жерден кегетиге келип суктанышат да. Ал бир күнү жаралган эмес, ал 70 жылдык мен атам, мен байкелерим, миңдеген кыргыз токойчулардын эмгегинен пайда болгон кооздук да. Анан ошол 70 жылдык эмгек бир Атамбаевдин убагында бир Атажанов деген Атамбаевдин тууганы келди. Ошондон кийин эле экологиялык диверсия башталды да. Биз баягы күнү түнү иштеп, токойду коргоп, өстүрүп жатсак эле бир күнү токойдон болгон токойчуларды айдап чыгып эле токойду жерлерди бөлүп сата башташты да, арендагачы. Анан кийин токой жөнүндө Леса технический эч кандай мероприятие өткөрбөй эле байкап жүрсөм, токойлор ооруй баштады, куурай баштады. Мурункудай тиккен киши жок. Анан мен өзүм ошо токойду аралашып, акырын тигини айтып, муну айтып, анан изучать этип, ушул 10-15 жылдан бери токой жөнүндө көп нерсени билип, өзүм башта окуп бүткөндөй эле болдум. Анан кийин токойду коргоп келатам да. Ушу мен аталарыбыз тиккен 70 жылдык токой кимдир бирөөнүн эле ою менен, идеясы менен эле кыйылып талкаланып кетишине мен аябай каршы чыгып атам да кийинки жылдары. Бирок азыркы убакта көптөгөн токойлорду аралап жүрүп, метке салынып кыйылып кала турган токойлорду кыйдырбай калып атам. Кыйып аткандарды кармап барып милицияга өткөрүп берип, экология өткөрүп берип атам да. Бирок мурун прокуратурага барып ошто прокуратурага мен жазганда, бул эми 10-15 жылдан бери болуп атты да.
кыйылып аткандарды кармап барып жатсам, прокуратура кадимкидей тергөө өткөрүп, анан кийин жумуштан кетирип, штраф, кадимкидей кызматтардан ажыратчы да. Анан кийинки убакта прокуратуранын тергөөнү алып койгондон кийин айлана чөйрө токмокту кадыр, токмоктун токойун карайлы, тоонун токойун карайлы, паркты карайлы, Бишкектин көчөлөрүн, шаардын көчөлөрүн карайлы, каякты карабайлы. Токой бул кээ бирлер үчүн жөнөкөй эле бир отун катары сезилип калды да. Анткени өздөрү тигип өстүргөн жокту. Бул огромный эмгек, 70 жылдык эмгек бааланбай массовый түрдө мертвый леса Кыргызстан болуп атат. Кууруп атат миң токойлор. И бул токмоктун жерлери арендага берилет да. Бул балыкка деп анан тегерегин забор менен тосуп алып аябай көп кыйып салышты да. Анан баягы дрон учуруп көрсөм, токой жок. Анан эч кандай деле колдон кармап берсем, Минприродага, милицияга реакция жок. Баягы кыйгандар дагы эле жүрөт. Ошентип токой жок болуп атат да. Токой жөнүндө мен ошо келечекте токой жок болсо суу жок болот. Суу жок болсо кыргыз жок болот да. Эгер токой тоолордон жоголуп кетсе, жер тоолордун алдыларын көбүнчө Акташ, Сиңгегеттин тоолорун агып эле кетет. Анан бул катастрофага алып барат да. Анан кийин ошон үчүн кийин кыргыз тукуму жок болуп кетпесин, эл тентип кетпейли деп алдын ала билгенимди элге түшүндүрүүгө, күчтүү баягы туруктуу мафияга каршы чыгууга аракет кылып келатам да. Жалпы эле жаратылышты коргоп калуу боюнча аракетимди, болгон күч аракетимди жумшап келатам депчи. Бирок ошол эле учурда баягы жаратылышты сактоо өзүнчө атайын бизде ошол эле жаратылышты коргоо боюнча уюмдар бар да. Анан алардан эмнеге мындай бир сизге кол кабыш кылып, мына ушул туура маселени козгоп атат деп, балким бийлик тарабынан болобу, ушу бийлик өкүлдөрү сизге бир жардам кылып, чын эле токойубуз жоголуп баратат, келечекте муну сактап калбасак, ата-бабалар тигип келген жаратылышты коргоп калбасак, анда келечек кыйын болуп калат деп, жогоруда өзүңүз айткандай, ушуга бир кадам кылып, аракет кылып, сизди балким кызматка чакырыппы, ушундай бир иш аракеттер болдубу бүгүнкү күндө, же андай жокпу? Эми мындай кылат да, мени чакырган моменттер көп болду. Булар азыр баары политикадан келбеди. Адистер мени, алардын тактикасы мени душман катары көрүшөт да. Алар баары ошентип ойлойт, бул душман, бирөөнүн заказын аткарып атат дейт. Эгер мен заказ аткарсам 10 жыл илгери Барскон сыртында чума каптап, чума оору билесиңби? Ачат. Ошо каптап келсем, жайнаган суур өлүп жатыптыр да. Анан баары кайдыгер. Анткени суур чума каптап атат деп чыгарыш, бул чоң ызычуу экен да, унчукпайт. Анан мен келип ошо чабанды карасам, мындай мен жаратылыш түшүнөм, чума суурлардын мынтип калкып мойнун тартып тургандарынчы. Көп байкадым, көп өлүп жатат. Анан чабанга айттым, көчтөрүнө келип туруп карантин службаларга жазсам, баары кайдыгерде карагаш башка улуттар экен, кызыгы жок. Анан мен ошко чалдым, противочумный чалып атман, бир оштон бир бала чыгып калды. Анан ат башка чал деди. Анан ат башка чалсам, бир бала бар экен, атын утуп калдым. Анан биз баарыбыз Аксайга чыгып кеткенбиз. Бул 15 жыл илгери болгон окуя. Аксайга чыгып кеткенбиз. Анан анча-мынча кишибиз бар. Эми ошондон десант чогултуп, ачак чоңоюп кетелик деп бирдеме кылбайсыңар десем, макул деп анан ошолор келип, Барскондун айыл өкмөтү тосуп алып, мени уюштуруп, анан ошо биздин базаларга жатып, анан ошо суудун баарын өртөп, баягы ачакты жок кылган да. Ошол жылы 2 бала эмеден каза болуп калган. Ордан. Ысык-көлдөчү. Анан кийин туризм, анан илим изилдөө боюнча дүйнөлүк жыйындар болгондо, Кыргызстанга барбайбыз, силерден чума чыкпады беле деп көп проекттер артка тебилген да. Бирок биздин ичке мындай айтылган эмес да. Эгер мен ошондо суу чума шаарга кирип кетсе, бирөкө мен эмне болот эле бул? Анан азыр бүгүнкү күндө суур аябай көп да, жердин баарын эрозия кылып атат. Вот-воткар суурдан
чума кайра чыгышы мүмкүн да. Бизде көп жерлерде ачактар бар. Чуманын ордулары бар да. Чума Кыргызстандан Европага кетип ааламды талкалаган деп айтылып жүрөт да. Анан бирок кийинки убакта айтып атышат ушу Кыргызстандан чыкты деп бир сигнал чыгарып коюп атышат да. Мен ушуну сезип атам да, алдын ала ушу айтып койгондо кайсы бир өлкөлөр анан кийин болот да ушучу. Бул элди даярдап коюп кылат да. Мен ошо бүгүнкү күндө ушу Минприрода министрлигине ушу баарын айтат элем да, ушу суулду вот чума чыкканда аябай көп болгон контакт болот да. Бул мындай да. Мен жаратылышка көп жылдан бери ошо инохотада иштеп, дүйнөнү кыдырып жүргөн бай олигархтар менен көп сүйлөштүм да. Жаратылыш алар мисалы могу китептеги жаныбарларды атыш үчүн 10 миллион бөлүп коюп анан Африкага барат, Сибирге барат, бүтүн кыдырат да. Ошентип бир 10 жылдын ичинде дүйнөнү кыдырып чыгат адамчы. Бул туризмдин бир түрү да, бирок валютный туризм да. Анан мен ошолор менен 5 күн, 10 күн ээрчип жүрөм да. Трофейный охота кылып, карышкыратып деген. Анан сурайм. Жашоонан немис менен болсо немистен сурайм. Анан айтат немис тиле. Бизде дейт. Биздин токойлордо чочко, каман, ээлик аябай көп дейт. Мисалы бир определенный гектарда мисалы менде бир 500 ээлик болуш керек дейт да. Эгер 500төн ээликтен ашса, мен атам дейт. 400төн ашык каман болсо мен атам дейт да. Анан мен сурайм да, силердин ушу жаратылышыңарда ёлканы тигесиңер, ёлканы жашылдар тиги булар чыгабы десем, биздин политикага дейт, биздин охота, индустрия, токойго президенттер чоңдур келишпейт дейт. А бизде болсо мына президент жашыл мурас деп койду эле, мына Кутмановадан баштаган миллиондон көчөттөр өлдү. Анткени мына быйыл эле тиккен үйрөнө баштады. Быйыл алдына салып там индустрия бирок тигип коюп атканда биринчи жерде көчөт тигерде көчөттүн жердин топурактын анализин алыш керек. Эмне бар, эмне жок. Анан буга эмне бага өсөт. Составын караш керек. Составын караш, анализин алып, анан кийин эмне тигет деп. Анан тиккенде да биздин климатта чоңойгон местный бактардан тигекке аракет кылыш керек да. Калдыр биздики мындай болуп кетти да, шаар тияк бияктан баары эле чет өлкөдөн алып келгенге аракет кылып атышат да. Чет өлкө эч качан жакшысын бербейт. Чет өлкөдө бул мен жөнүндө бул жөнүндө аябай жакшы түшүнүгүм бар да. Чет өлкөдө бир жылдар биздин Кегетиде Каныбек Ыйбаков иштеп турганда миллион голубой ёлканы Чымкентке, Казакстанга, Астанага тигилгенде, анан ошондо покупательдер келет биз Казакстанда. Анан мен сурасам, көп жыл Полшаныкын тиктик дейт. Полшаны тиксе, Полшаныкы келип тигебиз дейт, анан өлүп калат дейт. Элитный, хойный, саженец с Европы деп контакт менен түзүттүк да. Анан тигип салдык дейт, алардын баары өлүп калды дейт. Анткени биздин климатка жарабайт экен дейт. Бир гана ушу өзгөчө көлдүккө жараган жок, ушу Кегетиники жарайт экен дейт да. Топурагы жакшы, суукка, климатка чыдамдуу да. Анан биздин лесхоз ошо Каныбек Ыйбаков иштеп турганда аю компанияларга араксын ошондой эле доход алып келсе да Кыргызстангачы. Лесхоз сложный болгон, бир жерде кураган бак жок, могу составларын баарын суюлтуп. Ал убакта токойчулар профессионалдар иштеген. Ар бир функциональный милдетин өзү аткарчу да. Демек специалисттер бар болчу ошол учурда. Бүт адис болчу, инженер болчу, мындай Атажановго окшоп мындай тууган тааныш партияларды алчу эмес. Адистер иштечү да, кадимкидей жүрчү. Анан кийин дүйнөдөн Кыргызстанга эмелер келип калат да. Посолдор эмелер келип калып, бүтөңкү иштеп аткан келип алып, чоңдор келип мактанчу да, биздин представительский питомник болчу. Кегетник чаан келип мактанганда бизге оло ичип ошолордон эми биз жашпыз да, посолство солду 90-жылдары, ушундай келип 95 ушундай таң алчу эме карап кетчү да. Анткени биз бир кылга 1000 деген ёлка, бир кылга сасына Кыргызстанды биз обеспечить этип койчубуз да. Мына эми былтыр түгөндө ошо Ыйбаков тиккен эмелерчи, Ыйбаковду камап Каныбекти 10 жыл судить этишти. Анткени могу эмне себептен? Атажанов деген могу жерде Байбы Тай деген бир агзамдын бир жердин директору бар. Ошо тууган экен, анан
ушул лескосту келип ошо тайга жер бер деген да. Анан мен жер бербейм. Бул токойду сактап турчу да ал. Анан кийин жер бербейм, мыйзам мени алсын деп анан тиги чакырып алып экөө урушуп, токмокко токойго балыкка бөлүп жерлер сатып албады, ошого каршы турган да. Анан кийин муну деп жок кылалы деп жок кылган. Анан көрдүңөр. Башын алды, токмокту талкалап салды. Анан ошондой эле көлдө да аябай күчтүү битомдук болгон да. Анын да директорун алды. Ал мындай кылды да, ошолордун канча жылдык эмгегин ёлкалардын таратты. Пиар үчүнчү. Баарын адистиман кууп чыкты. Анан баягы эмелер келе баштады. Атамбаев, Саткалиев, короче, иштегенди билбегендер келди, анан калган токойдун мал сатып жок кылды. Бүгүнкү күндө о токмоктун токою бул 1000 гектарлык токой да. О токмокто турбайт токой. Бул 700 бирдеме гектары бул лескостук болчу. Анан мэрия 300 гектарын берген да. 300 гектарын берип бул производственный город да. Анан атайын союздун тактикаменти келген, чтоб элдер эс алсын, анан өпкө болуп берсин, производство көп да, ошолорго свод аскерден эс алсын деп берген жерди булар балыкка арендага болгон жерди берип койду. Кал жөнөкөй токмокту киши келип бир жерге сууга түшүп, же сууга кире албайт. Суунун баарын өлтүрдү, фауна. Биз отургандай жерге да кирип, ээн эркин кире албайсың. Бер ушундай акча да. Фаунаны өлтүрдү, миграционный путь жолдор жапты. Мисалы, кургол чуркап өтүш керек болчу, элик өтүш керек болчу. Кумурскадан бери деградация болуп калды. Казыр мен дрон учурсам, токмоктун токою макети скелет эле калып калыптыр да. Мына сыртынан мындай көрүнөт, асмандан карасаң Сирия да. Улуттун келечеги деп күйүп атасыз. Бүгүнкү күндө мисалы жаш келечек муундарга биз жаратылышты сактап, коргоп, ошо 70 жыл бою ата-бабалар сактап келгендей, биз дагы сактап калсак деген эле бир өкүттүү ойду айтып атыптырсыздар да. Анткени мындай да. Токойдо чынында Советтер Союзунун убагында токой кызматы, токой окуусу жаратылыш аябай күчтүү болгон да. Целый томдор, институттар иштеген. Ошолорду окуп келген балдар действительно Советтер Союзун окуп, по-настоящему окуп келгендерчи. Мисалы, могу бак жөнүндө эле бул бактын 30 функциясын окуш керек да. Ар бирин доскональначы. Ошондо деле бирөө токой даярдаганда, бирөө көчөт тиккенге, токой ар кандай факультетте окуганда, ошолордун алда пенсия чыгып калды ошочу. Арты Союздун ошолордун акыркы акылман бакайлардын күчүн алыш керек да. Казыр токойду реформа кылат десем, Ажыкеев менен Тагайып кыла албайт, түшүнбөйт. Кылганда да билбейт. Убакытты алып атат. Токой курап атат. Мертвый леса Кыргызстанда болуп атат. Мен токмоктун токойун айтпайм түстө. Тоодо токойлор да кетип атат да, Тяньшанский элдердечи. Тоодо саснанын баарында мен жакшы сактап калдым. Кәмги салып барып, анализин чыгарып, анан реформа кылыш үчүн ошо өкмөт, президент кимге кайрыларын деле билбей калдым негизичи. Алар жаратылыш жөнүндө жакшы анализ деп көрсөтүлмөктө, колунан келе турган киши берип, анан токойчуларды алып, токой сактап калса болот да. Казыр жөнүндө көчөт тигип кете беребиз, эртең ушун токойдун кейпин кийет ал көчөт. Ал өсөбү өспөйбү аны Кудай билет. Ал деген ошо кээ бир жылдары көчөткө эмес буудайга суу жетпей калат да. Быйыл өзгөчө коркунучтуу жыл. Сырттардын тоолордун баарында кар жаган жок. Чаң эле басып тур да. Суу быйыл жок болуп да калышы мүмкүн. Тоонун ички беттерине кичине кар жаады, сырткы бетине кар жаган жок да. Кургакчылык болуш коркунучу бар деген ойду айтып атасыз. Жалпы жөнөкөй катардагы жарандарга, биздин көрүүчүлөргө кандай ойду айтып анан сөзүңүздү жыйынтыктайт элеңиз? Эми мындай да мен айтарым, мен каяка барсам эле жалгыз жүрүп атам да. Тияка барам, бияка барам. Анан мындай эл кайдыгер да. Мамлекетчи. Мен өзүм үчүн барган жокмун, ошо жалпы кыргыздардын билген өнөр илимди чыгарып атам. 1000 деген кишилер барат да. Ал зыян, бул зыян экенин билет, бирок унчукпай жатышат да.
Мен болсо чыга алай, үйрөткөнгө аракет кылам, мындай кыл, тигиндей кыл, анан кийин каршы чыгам. Мисалы азыр Токойдо уже кыйгандан да коруп калышты кээ бирлерчи. Алдап кеткенден да коруп калышты, алдап бирде кагаз жасап кыйышчы да. Анын баарын казыр прокуратура мен барып өзүмдүн документтерим баарын изучать этип, каерде подделка, каерде закон бузулган мыйзам, аны да көрсөтүп бердим прокуратурагачы. Азыр тергөөнү милициялар алып барган менен байкуш жаш балдар эмнени билет. Мурун прокуратураны күчтүү болчу да, аны изучать этип эле порядок болчу. Кароошо прокуратура жок болгон мен өзүмө сезип атпайм кадимкидечи. Кайсы Токойго кайсы тармак барсаң талкаланып атат. Анткени тергөө жок. Алар көзөмөл кылып эле, мисалы кече жакында деле мен бир иштер менен жүрдүм, көзөмөл кылып деп коет экен, мыйзамдуулугун карап, тергөө жүргүзгөндө прокуратура эффект берчү да. Мына мен прокуратура менен чуманан, прокуратура менен мен чорный усачтан сактап калдым. Чорный усач, могу саскалып чорный. Көп жылдан бери эч ким туутпай, анткени моюнга алгысы келбейт да. Мен чыгып мындай кылалы десем, ой дейт, бирөөнүн заказын аткарып депчи. Чорный усачтан карантинный ооруларда, бул карантинный оору, бул дагы чумадагы чорный усачта карантинный оору. Мо Токойдун ооруларын, бүт баарын сактап коргоп калдым. Андан эч ким зыян тарткан жок, мамлекетке пайда түштү да. Аны бирдеме айтсам, заказ аткарып атышат, бирөөнүн буйругун аткарып. Ушундай кал блогерлер бирөөнү жамандап, бирдеме кылышат экен акча. Мен эч кимден деле акча алып эчтеке деле кылган жок. Мен айтам оюмду, аягына чыкканга аракет кылам да. Болду, башка эчтеке деле ой жок. Мен айтам кыргыз элиме кайдыгер болбойлучу. Кайдыгер болбойлу. Бул Токой деген жаратылыш деген мындай да. Бул Токой өсүп турганы тулган эмес, турганда сүйүнөт. Турган Токойду азыр өкмөт деңгээлде ушу турган Токойду дарылайлы деп атам да. Дарылап сактап калалык. Токой чарбада азыр көчөт жок, акыркы көчөттөр түгөндү. Токой чарбада токойчу жок. Ошо мен айтатым өкмөт башка. Токойго 10-15тен токойчу жумушчу алыш керек. Атым менен, кетмен күрөк балтасы мененчи. Азыр ушу мэрлер келди, баягы кандай десем, өзгөчө Оштун мэрине аябай жиним келет да, баягы плотник дейт да. Плотник деген балта менен ойлойт да, билесиңби? Балта менен ой жүргүзөт. Ошондой плотник сыяктуу да. Сонун бактарман кыйып салат, ошо таң калам деп, эмнеге мынча кыйып салат. Анткени көлөкөгө басым чечкен, көлөкө бакка, көлөкө таза бергенгечи. Каражыгаш кандай сон? Ал бир 40 жылдан өткөндөн кийин кайра амалажабайт этип койсоң болот. Кайра экинчи жашоосу башталат. Элдерге пайда, тазаба. Казыр бүт экосистеманы талкалашты буларчы. Мэрлерде талкалады, Токой кызматы да талкалады. Баарын деградацияга алып бартат да. Ошо айтарым. Ошон үчүн мен айтарым да, адистерге эле укпайсың, адистик көз караш кылып. Бүт Кыргызстан токойчулар чогулбайбы? Чогулуп сүйлөшүп, анан өкмөт келип кеңешип чечпейлби? Почему дайыма мафиянын кол алында Токой система калып калды? Макул, мен унчукпайм. Бүгүнкү акыбалды көрбөйсүңбү? Токойдун баары чирип атат, ооруп атат. Любой адамдын кылган иштин жыйынтыгына карап акцент этпейсиңер. Ошону айтат элем да. Жакшы, Очор мырза, чоң рахмат сизге. Алтын койгон убактыңызды арнап, ошол Кыргыздын жаратылышын сактап калуу боюнча жалпы эле экологияга бир жакшы оюңуз менен бөлүшүп салым кошуп атасыз деген ойдомун. Ага дагы коомчулук кайдыгер карабай, биз дагы болгон аракетибизди кылалы деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ардактуу достор, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында соц тармактар аркылуу өзүнүн ойлору менен байма-бай бөлүшүп, эзелтеден ата-бабалары сактап келген 70 жыл бою ушул экологияны коргоп, сактап, жакшынакай жаратылышыбызды коргоп келген нерсеге кайдыгер карабай, учурда дагы ушул биздин Очор Мерген деген ат менен белгилүү болгон инсан мырза өзүнүн ою менен бөлүштү. Ал эми сөзүбүздүн аягында урматтуу көрүүчүлөр, баягы кыргызда айтылган жакшы сөз бар эмеспи? Негизинде ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Ансарындай биз ар бир нерсени өз учурунда баам салып, ошого кайдыгер карабай кыла турган болсок, демек келечегибиз алдыда болот деген үмүт менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми урматтуу достор, бүгүнкү
көрсөтүү боюнча кандайдыр бир ой пикир сунуштар болсо сөзсүз түрдө Мезгил Медиа YouTube каналына кирип катталып подписка басып анан өзүңүздүн комментарийиңизди ой пикириңизди калтырыңыз деген ой менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Амандыкта туруңуздар.